Урматтуу Эрайым аялдар коомдук бирикмесинин максаттуу топтору Эрайым коомунун жамааты дүйнө жүзүндө жүрүп жаткан COVID-19 пандемиясына байланыштуу окуу даярдап чыгууну чечтик. Бул даярдалган окууну сиздерге сунуштап жатабыз. Бул окуу аркылуу өзүңүздөргө көп керектүү маалыматтарды ала аласыңар деген ниеттебиз. Биздин окуунун темасы COVID-19 таажы вирусу жана аны менен күрөшүү жолдору. Көнүгүүмдүн максаты азыркы мезгилде дүйнө жүзүн каптаган COVID-19 таажы вирусунун жугуу жолдорун, илдеттин белгилерин жана үй шартында жеке күрөшүү жолдору менен тааныштыруу болуп саналат. Глоссарий бул жерде терминдерге түшүндүрмө берилип кеткен, ошолорду айта кетсем. Альвеол бул исиркек түрүндөгү түзүлүш, өпкөдө болот. Альвеолдо газ алмашуу процесси жүрөт. Мынакей биз дем алганда аба мурун аркылуу кекиртекке барат, андан эки бронхко бөлүнөт. Бронхтор бронхиолдорго бөлүнөт. Ошол бронхиолдордун учтарында альвеолдор болот. Могу альвеол баштыкчасы, ушунун бирөөсү альвеол деп аталат, кыргызча исиркек деп аталат. Ушул альвеолдордо газ алмашуу процесси жүрөт. Кан тамырлар аркылуу көмүр кычкыл газы келип, көмүр кычкыл газы альвеолго өтөт. Ал эми альвеолдогу кычкылтек кан тамырга өтөт. Ошентип организм кычкылтек менен камсыз болот. Организм кычкылтексиз жашай албайт. СО2 көмүр кычкыл газы. Ал эми O2 кычкылтек, тромбоз кандын уюп калышы. Кан тамырда кандын бүртүк болуп уюп, кандын өтүшүнө тоскоолдук кылат. Биз кайсы маселелерди карайбыз? Биз 5 маселени карайбыз бул жерде. Биринчиси COVID таажы вирусу жөнүндө, экинчиси COVID-19 таажы вирусунун организмге жугуу жана кирүү жолдору, үчүнчүсү COVID таажы вирусунун белгилери, төртүнчүсү COVID-19 таажы вирусунан алдын ала сактануу чаралары, бешинчиси COVID-19 таажы вируска чалдыккан учурда алгачкы көрүлүүчү чаралар. Биринчи суроо боюнча айта кетсек, COVID-19 таажы вирусу жөнүндө 2019 жылы декабрда Кытайдын Хубей провинциясында жайгашкан Ухань шаарында типсиз пневмониянын тез жайылгандыгы катталган. Бирок бул оору белгисиз козгогуч аркылуу козголгон. Кийинчерээк бул козгогучту COVID-19 вирусу экенин аныкташты азыркы учурда. Ошол бүгүнкү күндө бактериалдык өпкөнүн кагышынан айырмаланып, бул вирустук өпкөнүн кагынышы катары каралып жатат. Таажы вирусу тез аран ичинде вирустук өпкөнүн кагынышына алып келгендигин дагы изилдөөчүлөр айтып жатат азыркы учурда. Бул илдеттин козгогучу таажы вирус түркүмүндөгү жаңы вирус экени белгилүү болгон. Бул козгогучка убактылуу 2019 nCoV деген ат берилген. 2020 жылдын 11 февралында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму расмий түрдө COVID-19 деп ат беришкен. Чечмеленишинен коронавирус коронавирус чакырган оору 2019 жыл чыккандыктан 19 деген санды коюшкан. Ошол эле күнү вирустардын таксономиясы боюнча эл аралык комитети вирусту расмий түрдө SARS-CoV-2 деп аташкан. Чечмелеп айтканыбызда таажы вирус 2 менен чакырылган курч респиратордук синдрому деп катташкан. Таажы вирусу деген эмне? Деги эле таажы вирусу деген эмне? Ушуну айта кетсек, бул таажы вирусу РНК камтыган, РНК деген генетикалык материалды алып жүргөн рибонуклеин кислотасы болуп саналат. РНК камтыган вирустардын чоң түркүмү сүт эмүүчүлөрдү, анын ичинде адамдарды, канаттууларды, жерде сууда жашоочуларды илдетке чалдыктырууга жөндөмдүү болгон чоң түркүм болуп саналат таажы вирусу. 2020 жылдын май айына 43 түрү белгилүү болгон. Бул сүрөттөн көрүп тургандай бул таажы вирусунун сүрөтү. Вирустун сыртындагы тикен сымал өсүндүлөрдү көрүп турасыңар, ушундай чел кабык болгондуктан буну таажы вирусу деп атап коюшкан. Таажыга окшош болгондуктан таажы вирусу деп атап коюшкан. 2019 жылга чейин адамды жабыркатуучу таажы вирусунун 7 түрү белгилүү. Булар мына өзүңөр көрүп тургандай ушу 7 түрү буга чейин адам баласынын ошо дем алуу органдарын жабыркатып келген.
SARS-CoV-2 ушул жаңы вирусу, бул адам баласын жабыркаткан жаңы вирус болуп саналат. Тажы вирус түркүмүндөгү 2019-жылдын экинчи жарымында аныкталды. Бул COVID-19 пандемиясын пайда кылды. Пандемия бул илдеттин дүйнө жүзү боюнча жайылышы. Мына сүрөттө бул жерде ошол вирустардын көрүнүштөрү турат микроскоп аркылуу. 2002-жылы SARS деген вирус чыккан. Ошол вирустун көрүнүшү. Ушул SARS-CoV-2 вирусу 2002-жылдын ноябрында түштүк Кытайда катталган. 2003-жылдын февралында башка өлкөлөргө таралган, 23 мамлекетте SARS вирусу катталган. Ал эми 2012-жылы чыккан жакынкы чыгыш респиратордук синдрому Сауд Арабиясында катталгандыктан жакынкы чыгыш респиратордук синдрому деп аталып калган. Бул дагы 29 мамлекетте катталган бул вирус менен ооруган адамдар. Ал эми 2019-жылкы вирустун түзүлүшү мына үчүнчүсү өзүңөр көрүп тургандай, түзүлүш жагынан 2002-ге окшоп кеткендиктен SARS деген атты ошол жактан алган, SARS-CoV-2 деп аташкан. Бул жерде COVID-19 вирусунун түзүлүшү өзүңөр көрүп тургандай түзүлүшү шар формасында болуп, өсүндүлөр өсүп турат. Булар S протеин белоктор деп аталат. Ушул белоктор аркылуу булар клеткага кирүүгө жөндөмдүү. Бул кызыл болуп турган бул чел кабыгы. Чел кабыгы май затынан турат. Май затынан тургандыктан кир самын менен, дезинфекциялык каражаттар менен, антисептикалык каражаттар менен колду жууганда кетет бул. Май катмары жоголот дагы вирус өлүмгө учурайт. Ичинде турган мо спираль сыяктуу бул РНКсы, баягы РНК камтыган вирустун чоң түркүмү деп айтып кеттик үстүдө. Ушул РНКсы бир чынжырчалуу ушул аркылуу көбөйөт. Мына бул жерде дагы сары ичиндеги РНКсы болуп саналат. COVID-19 тажы вирусунун өлчөмүнө токтоло кетсек, мына сүрөттө көрүп тургандай бул жерде биринчи кара бул чаң бөлүкчөсү болуп саналат. Экинчиси эритроцит, кан клеткасы, үчүнчүсү чаңдын бөлүкчөсү, төртүнчүсү бацилла бактерия. Ушулардын баарынан кичинекей бул коронавирус 100 нанометр. 100 нанометр диаметри ушундай. Нанометр деген өлчөм бул миллиметрден дагы кичинекей, миллиметрден 100 000 эсе кичинекей болуп саналат. Башкача айтканда 0,100 000 миллиметрге барабар. 1 нанометрди мындай түшүндүрө кетсек, 1 миллиметрди 1000ге бөлөбүз. Ошол 1000дин 1 бөлүгүн 100ге бөлөбүз. 100дүн 1 бөлүгүн 10го бөлгөндөгү санга барабар. Экинчи суроого өтөлү. COVID-19 тажы вирусунун организмге жугуу жана кирүү жолдору. Тажы вирусунун жугуу жолдору. Оорулуу адамдан жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, кучакташканда, кол алышып учурашканда жугат. Мына сүрөттөн көрүп турасыңар, сүйлөшкөндө, ошондой эле чүчкүргөндө адамдан жугат. Тиричилик буюмдарынан, абадагы чаң бөлүкчөлөрү аркылуу, коомдук жайларда, эшиктин кармагычы, транспортто бул вирус жугат. COVID-19 тажы вирусун жуктуруунун негизги 5 ыктымалдыгын окумуштуулар санап беришти. Булар төмөнкүлөр. Биринчиси азык-түлүк дүкөндөрүнүн муздаткычтарынын кармагычында көп болот экен. Экинчиси коомдук мекемелердин каалгаларынын кармагычтары жана пост терминалдарда көп болот экен. Үчүнчүсү лифтилердин баскычтары. Төртүнчүсү кондиционер иштетилген кафелердеги столдордун үстүндө. Бешинчиси турак жайлардагы каалгалардын кармагычтары жана домофондордун баскычтарында көп болот. Жугузуу алуу ыктымалдуулугу жогору. Дүйнө окумуштуулары SARS-CoV-2 тигил же бул заттын үстүндө канча мезгилге чейин сакталарын бир нече ирет изилдешкен. Анын жыйынтыгы боюнча вирус кийимде жана даракта 2 күн турат. Ошондуктан сырттан келгенде
дароо кийимди чечип жууганга аракет кылуу керек, жууш керек, кагып силкиш керек. Айнекте, металлда, сөйкө, шакек, билериктерде 4 күндөй болот экен. Дат баспаган темирде жана желим затта 1 аптага чейин жашай алат. Эми мен сиздерге демалуу системасын айта кетсем, демалуу системасында аба мурун көңдөйү аркылуу, мурун полость, мурун көңдөйү аркылуу кулкунга барат. Кулкундан кокодон кекиртекке, кекиртектен эки бронхко ажырайт. Бронхтор мынакей мондай көрүп турасыңар, бронхиолдорго тарайт. Ушул бронхиолдордун уштарында мондай альвеол баштыкчалары болот. Ушул альвеол баштыкчаларында газ алмашуу процесси жүрөт. Мынакей бул бронхиол дедик. Ушул бронхиолдун уштарында ушундай альвеол баштыкчасы болот. Альвеол баштыкчасын өзүңөр көрүп тургандай кан тамырлар каптап турат. Кан тамырлар аркылуу СО2 көмүр кычкыл газы келет. Ал эми альвеолдо O2 келет. Ошол O2 кан тамырга өтөт. Ал эми СО2 альвеолго кирет. Ошо менен дем чыгарганда СО2 сыртка бөлүнүп чыгат. COVID-19 вирусунун организмге кирүү жолун видео аркылуу түшүндүрүп берейин, айтып кетейин. Мынакей биз дем алганда, дем аркылуу биздин баягы айтып кеткен альвеолдорубуз, дени сак альвеол бул, кызыл болуп турган бул кан тамырыбыз, мынакей кан тамыр бул альвеол. O2 кычкылтек альвеол аркылуу келет, кан тамырга өтөт. Ал эми СО2 көмүр кычкыл газы кан тамырдан альвеолго өтүп, дем чыгаруу менен сыртка чыгат. Кара бул коронавирус, COVID-19 вирусу. Бул макрофаг. Макрофаг деген биздин иммундук системанын клеткасы. Бул буну жейт. Жеп жок кылат, бунун иши ушул. Вирус көбөйүп кеткенде бул жетишпей кетет. Жетишпей кеткендиктен башка иммундук клеткаларды чакырат. Алар нейтрофилдер деп аталат. Нейтрофилдер вирус көбөйүп кеткендиктен иммундук клеткалары дагы көп келет дагы. Булар альвеолдун өздүк клеткаларын, челиндеги клеткаларын дагы жей баштайт. Таза клеткаларды. Ошентип альвеол жабыркайт. Альвеол жабыркаганда дем алуу процесси бузулат. Ошентип адам баласы өлүмгө учурайт. Өпкөнү, жүрөктү көрүп турасыздар. Австриялык окумуштуулар коронавирус дем алуу жолдорун гана жабыркатпастан башка органдарды дагы жабыркатат деген жыйынтыкка келишкен. Ал окумуштуулар ушул коронавирустан каза болгон 11 адамды ачып көрүшкөн. Ошол коронавирус жуктургандардын көбүнчөсү жогорку дем алуу системасынын өпкөнүн ткандарын жабыркатуу менен адамдын башка органдарын, мисалы жүрөктү же башка органдарында сезгенишине алып келерин билишкен. Ошондой эле кандын тромбозуна алып келет. Кан тамырдын тромбозуна, тромбозду өдөдө айтып кеттик. Бул кан тамырда кандын уюп калышы деп. Мына сүрөттө көрүп турасыздар. Мисалы могу жерде өпкөнүн тромбозу, вена кан тамырдын тромбозу, бул жагы жабыркап, иштен чыккан. Могу жерде тромбоз болуп, кандын бияка өтпөй калуунун себебинен. Ошондой эле окумуштуулар бир гана өпкөнүн тромбозуну, венасынын тромбозун алып келбестен, бүт организмдеги вена кан тамырларынан тромбоздун пайда болорун көрүшкөн. Ошондой эле вирус өзүн көбөйтүш үчүн, жашаш үчүн аларга клетка керек. Вирус эч качан өз алдынча көбөйө албайт. Эл аралык окумуштуулар тобу иштеген илимий изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча окумуштуулар ушул вирус клеткага кириш үчүн могул АЦЕ деп турат. Анан могул 2 белок бар клеткаларга гана кире алат булар. Окумуштуулар ушул 2 белок бар клеткалар кайсыл жерде, кайсыл органда жайгашкан деп изилдөө жүргүзүшкөн. Ошонун изилдөөсүндө ушундай клеткалар
мына мурун көңдөйүндө бар экен, көздүн челинде бар экен, ошондой эле жоон ичегиде бар экен. Жоон ичегиде болгондуктан ичибиз өтүү процесси болуп жатат. Ошондой эле кызыл өңгөчтө бар экендигин аныктап чыгышкан. Тажы вирусунун көбөйүшү. Тажы вирусу клеткага кирип, ошол жерде генетикалык материалын көбөйтүп, клетканы өлтүрүү менен сыртка чыгып, көбөйүп чыгып алгандан кийин клетка өлөт жана башка клеткаларга кирип, аны кайра өлтүрүп, ушинтип өзүн көбөйтүш үчүн жүрүшөт. COVID-19 тажы вирусун жуктурган өнөкөт оорулары бар адамдар бул оорунун оор формасы менен оорушу ыктымал. Мисалы, кант диабети, кан басымы жогору болгондор, жүрөк кан тамыр оорулары бар болгондор оор формасы менен оорушу мүмкүн. Оорунун оор формасын алдын алуу үчүн бул категориядагы адамдар өзүнүн илдетине жараша дарысын тынбай, үзбөй ичип туруулары керек. Ковид тажы вирусунун инкубациялык убактысы. Бул вирустун инкубациялык убактысы 1-14 күнгө чейин болот. Ушул аралыкта вирус адамда жашай берет, бирок эч кандай симптом белгилерди бербейт, билинбейт. Мындай адамдар тегерегиндеги адамдарга вирусту жуктурат, дем чыгарганда, сүйлөгөндө, өбүшкөндө. Кийинки суроону карайлы. Бул COVID-19 тажы вирусунун симптомдору, белгилери. COVID-19 вирусу жукканда кандай белгилер болот адамда? COVID-19 тажы вирусунун симптомдорун айта кетсек, алар төмөнкүлөр: дене табынын көтөрүлүшү, алсыздык, күчтүн жоктугу, жөтөл, кээде какырык менен чыгат, тамактын оорусу, булчуңдардын же муундардын оорусу, демигебиз, жытты жана даамды сезбей калабыз, баш оору, баш айлануу, кускубуз келет, табитибиз жоголот, ичибиз өтөт, чүчкүрүп, чыйрыгып, бет кызаруу симптомдору билинет. Кийинки суроо бул COVID-19 тажы вирусунан алдын ала сактануу чаралары. COVID-19 тажы вирусунан алдын алуу чаралары төмөнкүдөй: медициналык бет каптарды колдонуу, аларды 2 саат сайын алмаштырып туруубуз керек. Өздөрү тигип алган бет капты кир сабын менен жууп, үтүктөп туруп колдоно берсе болот. Эл топтолгон жерлерге барбоо, тойго, ашка, Куран окутканга, батага, туулган күндөргө, шеринелерге жана башка ушундай эл топтолгон иш-чараларга барбоо керек. Аралыкты сактоо 1,5-2 метрге чейин, себеби шилекей 1,5-2 метрге чейин чачырайт. Кол менен көзгө, оозго, мурунга тийбөөгө аракет кылуу. Үстүдө айтып кеттик, ошол көздө COVID-19 вирусу кирүүчү клеткалар жайгашкан деп, челинде. Үйдү таза кармоо керек. Дезинфекциялык каражаттар жок болсо, кир сабын менен жууп туруу. Үйдү желдетип туруу керек, тынбай, тез-тезден желдетип туруу керек. Ошондой эле колду самындап жуу 20 секундтан кем эмес. Көнүгүүлөрдү жасоо, айрыкча дем алууну жакшыртуучу көнүгүүлөрдү жасоо. Терең дем алып, көнүгүүлөрдү жасап туруу абзел. Үйдөн эч жака чыкпаш керек. Интернеттеги баягы WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegramдан келген жалган маалыматтарга ишенбөө керек. Бир гана расмий маалыматтарды угуу керек. Чүчкүргөндө чыканак менен мурунду жана оозду тосуу, иммунитетти көтөрүү, позитивди өзүн алып жүрүү, туура тамактануу, туура режимде жашоо абзел. Позитивдүү маанай жаратчу, позитивдүү ой жүгүртчү жолдор. Булар төмөнкүлөр: өзүңүздүн, балдарыңыздын, жолдошуңуздун жакшы жактарын эстеңиз. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ийгиликтерине шыктаныңыз. Үй бүлөңүздөр менен чогуу максаттарга умтулушуңуз керек. Ойлоруңузду иретке келтириңиз. Позитивдүү адамдар, туугандар менен баарлашыңыз. Тагдырга таарынбай, ага ыраазы болгонду үйрөнүңүз.
Айлана чөйрөдөгү кооздукту байкап, сулуулукка суктаныңыз. Турмуштун чындыгы кандай болсо, ошондой кабыл алууну үйрөнүңүз. Чыгармачылыкта өзүңүздү сынаңыз, ырдаңыз, китеп окуңуз, позитивдүү кинолорду көрүңүз. Башкаларга кубаныч тартуулаганды үйрөнүңүз. Экологиялык таза, туура тамактаныңыз. Физикалык көнүгүмдөрдү жасаганга аракет кылыңыз жана башка үй бүлө мүчөлөрүн да тартыңыз. Психологиялык жардам, ошол эгерде сизде коркуу, тынчсыздануу, дүрбөлөңгө түшүү сезимдери пайда болсо, РАМ-АКБнын же башка психологдордон кеңеш алып, өз абалыңызды чыңасаңыз болот. Кийинки сурообуз COVID-19 тажы вирусуна чалдыккан учурда алгачкы көрүлүүчү чаралар. Тажы вирус жуккан учурдагы алгачкы көрүлүүчү чаралардан эң биринчиден тынчтанып дүрбөлөңгө түшпөшүбүз керек. Дүрбөлөң биздин иммунитетибиздин түшүүсүнө алып келет. Дүрбөлөң бул акыл эсти тынчсыздануу, дүүлүгү менен алмаштырып салган капысынан пайда болгон коркуу сезими. Тынч жашоодо адамдын денеси жана психикасы анын борбордук нерв системасы менен биздин борбордук нерв системабыз менен байланышта болуп турат. Ушул байланыш дүрбөлөңгө түшкөн адамда ушул байланыш үзүлөт дагы, организмде көп сандаган химиялык улуу заттар бөлүнүп чыга баштайт. Организмдин иммунитетин түшүрүп, инфекцияга каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгүбүздү төмөндөтөт. Паникага алдырбоо, дүрбөлөңгө алдырбоо негизги чаралардын бири. Биз паникага алдырбашыбыз керек. Мен сиздерге Бишкекте болгон окуяны айтып берсем, Бишкектеги бир обсервацияда иштеген врачтын айтуусунда ошол врач айтып берген, ошол обсервацияга карыя келиптир. Карыя өзү деле келгенди каалабаптыр, аны туугандары күчкө салып алып келишиптир. Карыя жылмайып коюп эле абдан жайдары карыя экен да. Абалын сураса, баары сонун бабынча аралдагындай деп жооп берип жата бериптир. Өпкөсүн компьютердик томографияга тартышса, өпкөсүнүн 75% жабыркап калыптыр. Бирок ошого карабай жайдары жүргөн карыя болчу экен. Врачтар чара көрө башташат, туура жатууга мажбурлап, капельница коюп, концентраторго туташтырып, дарылай башташат. Бир нече сутка карыя уктабаптыр, бирок дайыма сураса, аябай сергек жайдары деп, аябай баары жакшы деп жооп берген карыя болчу экен. Ошол карыя азыр кычкылтек концентратору жок эле жүрөт экен, сатурациясы 62ден 85ге чейин көтөрүлүптүр. Сатурация деген бул адамдын денесиндеги кычкылтектин өлчөмү, саны бул 95ден өдө болуш керек, ал эми карыяныкы 62ден 85ге чейин көтөрүлүптүр. Мына ушундай шатыра шатман бейтаптар тезирээк айыгат деп врач айтып кеткен экен. Ошондуктан эч качан дүрбөлөңгө түшпөй, позитивде жүрүш керек. Андан соң жергиликтүү дарыгерлерге телефон аркылуу кайрылуу керек. Бейтапканага өзүңүзгө баруу тыюу салынат, анткени жолдон же бейтапканада башка илдет менен келген адамдарга вирусту жуктуруп коюшуңуз мүмкүн. Дарыгерге өзүңүздүн абалыңызды толук так берген суроолоруна да так жооп беришиңиз керек. Сиздин маалыматыңызга жараша, сизди кантип дарылоо керек экендиги боюнча сизге маалымат берет. Дарыгер келгиче же ооруканага сизди жаткырганга чейин эмне кылуубуз керек? Башка үй бүлө мүчөлөрүнөн обочолонушубуз керек, идиш аягын өзүнчө кылуу, башкаларга жуктурбаш үчүн бет кап тагынуу, дене табын көзөмөлгө алып турушубуз керек, тез өлчөп туруубуз керек, таза аба менен дем алуу, жатуу режими, ич менен жатуу, дем алуу көнүгүүлөрүн жасап туруу, көп суу ичүү, күндө 3-4 литрге чейин, жана өз алдынча эч качан дарыланбашыңыз керек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тажы вирусунан айыккандардын өз алдынча калыбына келиш үчүн иштеп чыккан 7 эрежеси. Вирустан айыгып чыккандан кийин дагы адам өз калыбына келиш дагы убакытты талап кылат. Ошонун 7 эрежесин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып кеткен экен. Ошону айта кетсек, биринчи дем кыстыгууну көзөмөлдөө. Ооруканадан чыккандан кийин бейтаптын деми дагы деле кыстыгып энтиге бериши мүмкүн. Bundan коркпой, өзүн токтоого кармап, дем алуу көнүгүүлөрүн жасап, көбүрөөк кыймылдаса, бул бир нече аптадан кийин өтүп кетет.
Ошондой эле экинчиси дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу. Бейтап өзүн кыйнабай өпкөнү дем алуу органдарын калыбына келтирүүчү көнүгүмдөрдү жасоосу зарыл. Үчүнчүсү үндү калыбына келтирүүчү процесс. Тажы вирусу менен ооругандар үнү чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан үндү катуу чыгарып сүйлөгөнгө аракет кылуубуз керек. Төртүнчүсү тамак жутканда кекиртектеги ыңгайсыздык. Мындай болуп атса, тамак ашты аз-аздан кичинекей бөлүкчөлөргө бөлүп алып, чайнап жешибиз керек. Бешинчиси эс тутумдун начарлоосу. Акыл эсти кайра калыбына келтирүү үчүн жагымдуу музыка, баш катырма оюндарын ойносоңуз болот. Кыла турган иштерди блокнотко жазып алып, күнү бою улам-улам карап турсаңыз болот. Алтынчысы депрессия жана коркуу сезимдери. Мындай учурда таза абага сейилдөө, дене тарбия көнүгүүлөрдү жасоо жолдору менен депрессияны, коркуу сезимдерин жеңсе болот. Жетинчиси ооруп айыккандан кийин кайра дарыгерге качан кайрыла аласыз. Дем алууңуз эгерде начарлап, уйку качып, энтигип, жөтөл күчөп жатса, кайрадан адиске кайрылууга туура келет. Тажы вирусунан айыккандар өздөрүнө кандай кам көрүш керек? COVID-19 вирусу менен күрөшкөндө организм начарлап, иммунитет түшөт, жеңип чыккандан кийин организм алсыз боло түшөт. Витаминге бай азыктар менен тамактануубуз керек. Витаминдерди үзбөй ичип туруубуз керек сөзсүз түрдө. Өзгөчө С, B6, B12, D, E деген витаминдерди ичип туруубуз керек. Микроэлемент болгон кальций, темир, D витамини, магний, цинк, фосфор камтылган продуктуларды жесе, организм тез өз калыбына келет. Ден соолукка ылайыктап төмөнкү азыктарды колдонсо болот. Аларды атап өтөйүн. Энергиялык натыйжалуулукка ээ болгон тамактар бул гречка, сулуу, таруу, арпа дандарынын боткосун жасап жесеңиз болот. Дарбыз, коон, шабдалы, алма, азыр булар ушул мөмө жемиштердин сезону. Кымыз, бозок, кальций камтыган быштак, айран азыктарын ичсеңиз болот. Бал, лимон, имбир жана карагаттын, малинанын кыямы менен чай ичсеңиз болот. Жаңгак, мейиз, бадам жана кургатылган жемиштерди колдонуу. Дарыканалардан витаминдерди алып ичүү, айрыкча С, D витаминдерин жана B витамин топтомундагы витаминдер бар. Ошондой эле жашылчаларды тамакка көбүрөөк колдонуу керек. Укроп, петрушка, капусталарды. Мынакей цинк кармоочу продуктулар, булар уети, овсянка, бадам, ашкабактын данеги, гречка, жумуртка, фасоль, сыр, ал эми магний кармоочу ашкабак, шавель, какао, ар кандай дандар, гречка, арпа, буудай, ошондой эле жашылча жемиштер, минералдык суу кирет магний кармоочуларга. Азыркы кезде дарбызды жесек да B витамин топтому бар, калий, магний, белок бар. Ошон үчүн көп жешибиз керек буларды. Кальций кармаган жашылча жемиштер, капуста, укроп, көк пияз, сабиз, ошолордун баарын өзүбүздүн рационубузга кошушубуз керек. Фосфор нокотто, жүгөрү, кебек, жаңакта, кургатылган баягы мейиз, кактарда, чеснокто фосфор көп, ошолорду жешибиз керек. Бул социалдык роликти көрүп өтөлү. Аралыкты сактоо боюнча. Аралыкты сактабайсызбы десе койчу, мен бул вируска ишенбейм, мунун баары калп деп эч качан ушундай позициядагы адамдардан болбогула. Ошо коопсуздук чараларын этибарга албай жүргөндөр биз өзүн гана эмес, башкаларды дагы аралык сактабай вирусту жайылтканга чоң салым кошкон болосуңар. Ошондуктан аралыкты сактоо эң негизги чаралардын бири.
Ден соолукта болуңуздар, алган маалыматтарды башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Бул илдет менен күрөшүүгө өз салымыңыздарды кошуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.